Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата кече күнү мынакей Каракол шаарындагы ардагерлердин үйлөрүнө кыдырып келдик. Кыдырып аларга деген ал акыбалын сурап, материалдык жактан жардам берип, баардык жакшы нерселер менен таанышып келдик. Мына ошондо ардагерлер абдан ыраазы болушту. Даже кээ бирөөлөр көзүнөн жаш чыгып кетишти. Ушундай улуу майрамдын ашында келип бизди куттуктап, ал акыбалды сурап койгонуңуздарга абдан чоң ыраазыбыз деп ушунчалык баталарын берип, ушундай эме кылышты да. Анан айтарыбыз ушул 100 жылдыкта ушундай мероприятие өткөзүп атканына ушул министрликтен ыраазычылык билдиребиз да. Ушу кары ардагерлердин баарын үйлөрүнө барып көрүп, медицинский службалар кошумча барды. Жакын маанайда сүйлөшкөндө алар абдан ыраазычылыгын билдирди. Ошон үчүн ардагерлердин атынан баары жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, бул мындан ары дагы ушундай иштер жүрө берет го деп ойлойм. Жетекчилердин атынан сизге аз болсо дагы жок денсаулыктыңыз, оорубаңыз 80ге чыксаңыз 100гө чыгыңыз, а? Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалко болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма, из калтырган жүрөктөн нур барда. Келип мына 100 жылдык милициянын алдын кабар алып, денсаулыгыңдарды сурап, ийгиликтин эрте кеч жок дейт, келип калдым. Атың өчпөй жашап кылымдарга.